Бизге келген коңгороого кулак салабыз. Кулагым сизде. Алло. Угуп жатам. Assalamu alaikum. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах ва баракатух. Биздин да ушул эртеңки майрам тууралуу бизде суроолор бар эле. Азыркы деги эле азыр бардык жерлерде бардык эле жаштардын бар майрам телевизордо, реклама, газетада бардык жерде эле ошол майрам жөнүндө сүйлөп калды да. Негизи бул исламда жок нерсе го. Ооба. Анан бул кандай иш-чара көрүлүп атабы сиздерде бул жаштарга? Мисалы мындай мектептерде, программаларда ислам тууралуу айтылып дегендей. Ооба. Рахмат сизге. Аллах разы болсун сиздин динге болгон кызганычыңызга, динге болгон өзүңүздүн бир жөн эле калбастан өзүңүздүн пикириңизди кошуп ошого тынчсызданганыңызга Аллах сизге чексиз соопторду берсин. Албетте мына ушуга иш-чаралар болуп жатат. Бул жөнүндө иш-чаралардын бири мына ушул теле көрсөтүүнүн өзү мына ушуга арналган түздөн түз иш-чара катары эсептелинет. Ал эми бул нерселердин бардыгы деги эле муфтияттын же болбосо диний кызматкерлердин жоопкерчилиги эмес, балким бардык жүрөгү пайгамбарыбыз деп соккон, пайгамбарыбызды сүйгөн, Аллахтын динине өзүн арнаган адамдардын бардыгынын милдети деп билинет. Ал эми мектептерде, окуу жайларда азыр ушундай бир акмак иштер болуп турат. Мен муну менен ошол мектептердин жетекчилери, директор мырзаларга жана башкаларга айтарым, мектептерге сүйүү яшиктерин коюп койгондугуңар булар өтө чоң акмаксыздык, адамгерчиликсиз. Бул жаштарды жанагыда кантип өлтүргөндү, кантип зына кылган үйрөткөндө эле Кудайдын астында кечирилгис күнөө болот экендигин эскертип айтып кетмекчимин. Андан сырткары мына гезит, журналдар, телевидение жана башка нерселердин бардыгы үн алгысын алгы болсун, ушул сүйүү майрамын даңазалап жаткандыгы булардын дагы бир өтө чоң күнөөлөрдүн катарына кошулат. Кудайдан корккула. Эгерде бул күн бүтпөйт, таптакыр түбөлүктү кала турган болсоңор мейли эле, өлүм акыйкат, Кудайдын астына баруу акыйкат. Ошол убакта бирдин сотунан дагы улук сот, Аллахтын соту болгондо жооп бере турган кезеңиз келет. Ушул сүйүү майрамын күчөйтүп, сүйүү майрамын жок жерге жеткизип, билгизип, укпай калган мусулмандар дагы угузуп, эсинен чыгып уктап калгандарга уктабастан ойгон эртең сүйүү майрамын деп билдирип аткан сиздин гезитиңиз, ошол гезиттен алып аткан акчаңыз кайсыл деңгээлде арам болорлугун дагы элестетип көрүңүз. Аллах таала сизге хидаят берсин. Урматтуу мектептин директору, урматтуу жетекчи, урматтуу ата-эне, урматтуу бир тууган, урматтуу ар бир адам, сиз кылган ишиңиз үчүн эртең кыяматта жооп бересиз. Биз дагы жооп беребиз. Ошол жооп бергенден мурда кантип жооп берер экендигин суроо, ошону сарамжалдуу пайдалануу, мына ошол нерсеге маани берүү ар бириздин адамдык, ыймандык милдетибиз. Аллах таала баарыбызды хидаяттан айырбасын.